Биз экинчи күнү комитетке чакыралы. Биз коопсуздук комитетинин мүчөсү катары жашыруун документке таанышууга менин акым бар. Биздин комитетте жашыруун карайлы. Ошо ала келсеңиз, оперативный удача деп үйлөн үлпөт тоюна чакыргандай кездемеге орогон кагаз алып келбеди беле? Ошону көрсөтүп койсоңуз. Экинчи бүт дүйнөдө спецслужба, бул государственниктер, мамлекетчилдер. Сиз ушундай булган ишке аралаштырбасаңыз, улуттук коопсуздук комитетинин адамдарын. Биз оппозиция болсок, мурунку президентке оппозиция элек. Биз мамлекетке оппозиция болгон жокпуз. Биз конституцияга оппозиция болгон жокпуз. Менин суроом Генералдык прокуратуранын орун басарына, андай болсо, кылмыш кодексинде 3 статья турат. Биринчиден, жанагы документ фальсификация болуп турабы? Ошону жасаган кишиге иш козгош керек да. 305 статья. Экинчи, алар такталбаган маалыматты президентке, парламентке, бүт кыргыз элине жарыялагандай акысы бар беле? Бул кызматтык ыйгарым укуктарын акча чабууго 305 статья. Анан кийин кызматтык абалдан кыянаттык бар 304 статья. 3 статья даяр турат. Силер далилденбеген Саляновага, Шыкмаматовго, Текебаевга иш козгодуңар. Жыйынтыгы эмне болду? Бүт кыргыз элине жаманатты кылдыңар. Медициналык заключение койсо, үчөтүң жүрөгү оорулуу. Бир адамга жамандаса, жүрөгүң ооруйт. 6 миллион адамга жамандаганда чыдап көр. Ушуга экинчи генералдык прокурордун орун басары биз өткөндө тапшырма берди эле, берки саясий заключенныйлар боюнча Талгарбеков, Бектур Асанов, Калматов, Сарыулов боюнча эмне болуп атат? Анан Илим мырза эми басма сөз жөнүндө мыйзамга ылайык сиз Шыкмаматовго, Саляновго, Текебаевга эфир беришиңиз керек. Ошол учурда деле ЛТР мамлекеттик канал, бирок алар мындай адамгерчиликсиз жагынан ушунчалык деңгээлге түшкөн жакта, ошо эки нерсени суранат элем да.